Дөңгөлөктөрү батакка белчесине малынган оор жүк ташуучу унаалар тазаланбастан түз эле шаардын көчөлөрүнө чыгып кетүүдө. Натыйжада дөңгөлөктөгү ылай жол боюнча жайылып, көчөлөр баткакка айланып, эң оболу жергиликтүү тургундар жапа чегип жатат. Эми тазалык керек болом, андан башка сөз жок. Только тазалык керек, бардык нерсе таза болуш керек. Менин оюмча эми ар бир өзү компания ошол деме кылыш керек го дейм, өзүнүн ошол иштеп аткан жеринде атайын ошо машина жууй турган, техника жууй турган бир неме коюп койсо жакшы болот эле. Баллондорун жууп, чыгарып, анан кийин дальше иштесечи. Өзү аспалдар эне жакшы болуп атса, ошонго караса болот эки жакты. Эмне кылыш керек? Мун үчүн тозалап чыгыш керек да ошол жерде. Кичине нары бери кылса тоза болуп калат. Бирок тозалабай эле чыгып да жолго. Жок, тазалыкты сакташыбыз керек да. Тазалык ар бир адамдын өзүндө болуш керек. Ошончо минип жүргөндөн кийин машинасында таза кармаса жакшы болот бардык жерге эле. Караш керек да. Ошол жерде турган адамдар, ответственный адамдар. Ошо караш керек. Шаардын көркүнө, тазалыгына дегендей. Эмне дейбиз дагы? Шаарда өнүккөнү жакшы, бирок ошо шаар тазалыгына караган андан жакшы. Жергиликтүү бийлик жолдорду жууп, тазалоо иштерин жүргүзүп жатканы менен бул убактылуу гана чара болуп калууда. Анткени курулуш унаалары талапка ылайык көзөмөлдөнбөй, ошол эле көрүнүш кайра-кайра кайталанууда. Курулуш жүрүп жаткан объектилердин басымдуу бөлүгү мамлекеттик ипотекалык компанияга тиешелүү. Жергиликтүү бийлик ипотекалык компанияга сөзү өтпөй жатканын ачык айтпаса да, четин кыйытууда. Бүгүнкү күндө шаарыбыздын өнү өсүүсүн карап атабыз. Курулуштар бардыгы мамлекеттик ипотекалык компаниялар, андан сырткары дагы курулуштар болуп атат. Бирок мөөнөттөрү, куруу мөөнөттөрүн коюп белгиленген учурда, ошол учурда биз өзүбүз жууп тазалап тургандан башка арга жок болуп атат да бизге. Аларга чара колдоно албай атасыздарбы ошондо? Эми чара колдоноюн десек, бул мамлекеттин кызыкчылыгы, шаарыбыздын өнү өсүүсү болуп атат. Ошону түшүнүү менен жууп тазалоону өзүбүзгө алып атабыз биз. Адистердин айтымында, ар бир курулуш объектисинде оор жүк ташуучу унаалар үчүн атайын жууй турган жайлары болушу шарт. Болбосо шаар ичиндеги жолдорду канча жолу жуубайла, маселе чечилбейт. Алиги Кытайдан чыккан чоң жүк ташуучуларды алып келип алган. Ошол жолго чыгыш үчүн, тазалап чыгарыш үчүн ошо компаниянын мойнуна илиш керек да. Или жолго чыга бергенде карьерден жууп чыгарыш керек. 1 километр, 1,5 километрге чейин ылай, баткак, шагыл, турпак болуп кетип атат да. Жолдор эзилип бүттү. Биягынан салып атат, оягынан бузуп атат. Не деген болбойт да бул. Үч тарапта ошо компания кайсы жерде шагыл жүктөгөн, турпак жүктөгөн кайсы компанияга болсо, ошого тарапты салыш керек да. Манас шаарында курулуш иштери күч алган менен экологиялык жана социалдык тартип маселеси да курч бойдон калууда. Тургундар болсо, убактылуу эмес, туруктуу чечим кабыл алынышын күтүп жатышат. Дастан Осмонов, Шайыр Зайырбек уулу, Регион.